Неля Нуркулова, Анжеликанын абалоор, барыбыз дуба кылалы. Бул тууралуу ырчы Неля жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу кыргыз элим, кырсык каш кабактын ортосунда ага эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билгендей, кесиптешибиз Анжелика кырсыкка учурап калды. Бүгүн акыбалын сурап келдик. Тилекке каршы абалоор. Бул албетте суноо, бирок ар бир суноонун аркасында жакшылык бар. Дуба момундун куралы дейт. Ошондуктан жамаат менен тафрижия салаватын баштадык. Бул салават 4444 жолу окула турган дуба. Андыктан ар бириңиздер чын жүрөгүңүздөр менен окусаңыздар. Буйруса Алланын мерими, калоосу менен Анжелика жананын кызынын абалы жакшырат деген үмүттөбүз. Анжелика бүтүндөй кыргыздын кызы. Андыктан жаратканымдан ырайым тилеп, дуба кылып коюңуздарды дагы да өтүнөбүз. Жалпы элимдин жамааттын дубасы кабыл болсун деди ырчайым. Маалымат булагы Арбачекит KG. Ончодо зордукталган видео Алтайда болгон эмес. Алтай аймагында жашы жетелик эки баланы зордуктоо иши жана кыргыз сегментиндеги мессенджерлер жана социалдык тармактар аркылуу таркатылган зомбулуктун видеосу бири-бирине байланыштуу эмес. Бул тууралуу Россиянын тергөө комитетинин Алтай аймагы боюнча тергөө башкармалыгынын башчысынын улук жардамчысы Людмила Рязанцева билдирди. Анын айтымында жашы жетелик эркектерге карата зомбулук үчүн соттолгон адамдын улуту орус. Бул иште фото, видео материалдар жок. Аны видеого тарткан үчүнчү жактар болгон эмес. Эгер видео бир жерде пайда болсо, анда биз тиешеси барларды таап, аларды жазалайт элек. Окуя алыска айылда болгон деп айтсак болот. Соттолгон адам мас абалда болгон жана ал сынып көрүүнү чечкен. Атайлап аракет болгон эмес. Силердин социалдык тармактарда жайылтып жаткан нерсе биздин кылмыш ишибизге тиешеси жок, деди Людмила Рязанцева. Маалымат булагы Арбачекит KG. Илим Карыпбеков, кошунаң осуруп койсо дагы мэрден осурба деп айтып койчу деп олтурабыз. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаевдин коом менен тыгыз байланышып, калктын калың катмарындагы көйгөйдү окуп ага жооп жазып жатканы тууралуу Илимбек Карыпбеков өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Бизге деле адам жакпайт. Качан кайсы мэр ушинтип соц тармактан ар бир суроого жооп берчү эле. Иса Өмүркуловду, Албек Ибраимовду жана Азиз Суракматовду элестете аласыңарбы ушинтип жооп берип жатканын. А биз чапчакебизди чыгарып, кошунаң осуруп койсо дагы мэрден осурба деп айтып койчу деп олтурабыз. Болбой эле осуруп атса, мэр кетсин деп кыйкырабыз. Эх, кыргызым, укмуш эле калкпыз да деп жазган. Чынын кандай суроо жаралбасын, мэриянын кабылдамасын какпай, социалдык тармактардан жолдоп, андан жообун да алып жатканыбызды чындык эмеспи? Маалымат булагы Арбачекит KG. Самара Каримова аптанын жылдызы болду. Айрым ырчылардын ийгиликсиз хайпынан кийинки аптанын темасы ырчы Самара Каримованын жетекчилик кызматка барганы болду. 13 январда Самара айым Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына кайрадан директор болору жарыяланды. Ырчы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен соттошуп утуп алган. Эмгек жамаат кайра кабыл алган жок. Чубактын чуусундай чубалган бул иш 2018 жылы башталган. Ырчы аталган окуу жайга директорлук кызматка дайындалып, бирок эмгек жамаат кабыл албай койгондуктан бир күндөн кийин кызматтан алынган. Каримованы кызматка дайындоо боюнча буйрук Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан жокко чыгарылган. Арадан 3 жыл өтүп, Бишкектин 1-май райондук соту Каримованын пайдасына чечим чыгарды. Бул чечимдин негизинде ырчы айым кайрадан директорлук кызматка дайындалганы жарыялары менен аталган окуу жайдын эмгек жамааты кайрадан каршы чыгышты. 2018 жылы Самара Каримова окуу жайдын директорлук кызматына кандай критерийлердин негизинде дайындалганы билбейбиз. Ошол кездеги министр Азамат Жаманкулов иштен кеткенге чейин эч нерсе дебей, ал кетери менен сотко кайрылып жатат. Биз жетекчилик алмашат дегенин угуп нес болдук. Эмгек жамаат эмнеге каршыбыз? Биздин ишибизди түшүнбөгөн ырчыны алып келип, тажрыйбалуу адамды кетиргенине каршыбыз. Нааразы болгон кызматкерлер менен жолугушууда Самара Каримова буларды билдирди. Соттор мыйзамдуу чечим чыгарды. Мындан 3 жыл мурда бул окуу жайга директор болуп дайындалып, бир күндөн кийин ошол кездеги Маданият министри Азамат Жаманкулов буйрук негизсиз деп,
арыз жаздыртпай кызматтан мени алып койгон. Менин аброюмду, адамдык укугумду тебелеп жумуштан алган. Мен бул иш боюнча арыз жазып, сотко кайрылып, жарым жылдан бери сот иштерине катышып жүрөм. Сот министрликтин кылганы туура эмес деген чечим чыгарып берди. Мен сотко же тууганыма таянган жокмун. Жамаат бул тууралуу маалыматыбыз жок болчу деп жатышат. Азыркы директор соттун иштер тууралуу билчү. Жакында министрликке чейин чогуу барганбыз. Эч кимге арызданбайм, кызматымды тапшырып берем. Ал эми аталган музыкалык окуу жайдын учурдагы директору Нурлан Каримов креслого жармашпай турганын, кызматын тапшырып берерин айтты. Буйрукту алып келип мага көрсөтүштү. Анда 15 январдан баштап Самара Каримова иштеп баштары тууралуу жазылыптыр. Мен аны менен тааныштым. Бул жерде 2 жылдан бери иштеп келем. Кызматкерлерге мыйзам чегинде иш алып барарымды түшүндүрүп, эч жакка чыкпагыла деп билдиргем. Мен кызматымды тапшырып берем жана эч кимге арызданбайм. Негативди жаман көрөм, креслого жармашпайм. Кечээ министрликке барып сүйлөшкөндө да айткам. Жөнөкөй кызматкер болсом да иштей берем. Маданият тармагында 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келем. Эч кимден эч нерсе талашпайм деп билдирди. Социалдык тармактарда Самараны колдогондор да, колдобогондар да болуп кызуу талкуу жүрүп жатат. 19 январда ырчы окуу жайдагы иш бөлмөсүнөн журналисттердин суроолоруна жооп берди. Мындай түшүнбөстүктөр башында ар бир жерде болот. Мен ишенем жана кепилдик берем. Эмгек жамаат менен тил табышып, буйруса баарым менен иштешип кетем, деди ал. Ошол эле күнү ырчы Самара Каримованы музыкалык окуу жайга директор кылып кайтарганга негиз болгон соттун чечими күчүн жоготкону белгилүү болду. Буга Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Бишкек шаардык сотуна кайрылганы себеп болду. Министрлик 1-Май райондук сотунун чечимине макул болбой, соттогу ишенимдүү өкүл мурдагы министр тарабынан бекитилгени жана иштин 2 жылдан кийин каралганы мыйзамсыз болгон деп жатат. Апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу райондук соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электиги белгиленет. Мындан улам Самара Каримова жетекчилик ордунда калабы же жокпу ачык маселе боюнча калды. Эске салсак, бул окуя биринчи жолкусу эмес. 2017-жылы Самара Каримова Оштогу Сулайман Тоо музей комплексине башкы директор болуп дайындалып, коомчулуктун сын пикиринен кийин өз каалоосу менен кызматты тапшырган. Маалымат булагы Суперчекит KG